Assalamu alaikum достор, каналыма хош келиңиз. Бүгүн сиз менен биргеликте ушундай сонун торту даярдайбыз. Оозу эриген 3 азыктан даярдаса болот. Биз биринчи жумуртканы муздаткычтан алып, агы менен сарысын 2 бөлөк кылып алабыз. Бизге керек 8 жумуртка. Албетте тортуңуздун көлөмүнө жараша кошосуз. Мен чоңураак торт даярдаймын. 8 жумурткага кошуп жатам. Достор, каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталууну унутпаңыз. Подписаться кнопкасын басып, жандагы коңгуроо жоонун басып коюңуз. Видео сиз үчүн пайдалуу болуп чыккан болсо, сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыз. Жакшы ой тилектериңизди жазсаңыз болот. Сиздин колдооңуз мен үчүн аябай чоң күч, дем болот. Биз ажыратып алдык, эми агыны миксердин жардамында көбүртүп алабыз. Көбүртүп жатып, бизге 8 жумуртка коштук, ошондуктан 8 аш кашык өлчөмүндө кумшакер дагы керек болот. Канча жумуртка кошсоңуз, ошончо аш кашык кумшакер кошосуз. Эми биз кумшакерди кошуп алдык. Эми муну аппак коюу масса болгончо миксерлеп алабыз. Жалпы коюу масса болгончо кеткен убакыт 8 минутта болду. Миксерди жогорку ылдамдыкка койсоңуз 5 минутада дагы болот. Даяр коюу массабызга эми жумуртканын сарысын кошуп, бир аралаштырып алабыз. Даяр болду. Эми буга 8 жумурткага 8 аш кашык унду кошуп, лопатанын жардамында ылдыйдан өйдө карай аралаштырып, камырыбызды даяр кылып алабыз. Сөзсүз түрдө унду электен өткөзүп алган болушуңуз керек. Мына биздин камырыбыз даяр болду. Муну 150 градуста же 180 градуста 10 минутада бышырып аласыз, печкага коюп. Албетте ар бир духовканын табы ар кандай болот. Мен тегерек формада бышырайын дедим эле, бирок ага фольга жок болуп калгандыктан ушундай чоң духовканы листине эле жайып салып алдым. Ушинтип жайып тегиз салып алгандан кийин 10 минутада бышырып алдым. Биздин бисквит даяр болду. Эми крем эмне болсо, сливочный масло менен сгущенка кетти. Сливочный маслобуз 200 грамм, ал эми сгущенканы 300 грамм, 350 грамм кошсоңуз болот. Мына 323 грамм болду. Эми майды бөлмө температурасында коюп коюшуңуз керек. Мен бир аз катуураак болуп калды. Холодильниктен эрте чыгарып койгон эмес экенмин. Ошого бир аз миксердин жардамында басып андан кийин көбүртүүнү баштадым. Майыбыз ушинтип миксерлеп алгандан кийин жанагы сгущенканы аз-аздан салып, кремибизди даярдайбыз тортко. Сгущенканы аз-аздан бир 3-4 бөлүккө бөлүп куюп алдым. Бул аябай сонун эрибей турган, өзүнүн формасын сактаган крем болот. Гүлдү жасасаңыз дагы болот. Мынакей ушинтип жакшылап миксерлеп даярдап аласыз. Биздин крем даяр болду. Эми тортубузду тизип алсак болот. Жанагы бисквитти ушинтип бөлүп алдым. 2-ге бөлүп, андан кийин 3-үчү кабатын алаяктап дагы бир аз четинен чыгарып алдым. Ушундай аябай пышный бисквит даяр болуп чыкты. Эми муну тортту тизип баштайбыз. Бизге керек болот бир аз молоко, сгущенный молокого үстүнө жылуу сууну коюп, пропитка үчүн даярдап алдым. Ар бир жерине мына ушундай этип ширин сууну куюп даярдап алабыз.
Эми мунун үстүнөн жанагы даяр болгон кремди лопатанын жардамында сүртүп чыгабыз. Жасаганыңызга эч өкүнбөйсүз, аябай сонун болот. Магазиндикинен дагы сонун чыкты. Өзүмө жана үй бүлөмө жакты. Сөз даярдап көрсөңүз болот. Биз муну биринчи жолу даярдап аткан жокпуз. Буга чейин дагы даярдап жегенбиз, ошондуктан ойлонбой даярдасаңыз болот. Ар бир кабатына ушинтип прописка кылып чыгасыз. Ал эми бул ушул жерде бош болуп калбасын деп бисквиттин кырындыларынан салып койдум. Мунун үстүнөн дагы кремибизди сүртүп жайып чыгабыз. Мынакей бийиктиги дагы аябай калың болгон тортубуз даяр болуп жатат. Бардыгын ушинтип тегиздеп тизип алгандан кийин кремдерибизди бардык жогуну тегиз бирдей жеткизип даяр болгон бисквитибиздин четинен ушундай этип бир аз блендердин жардамында эзип четтерине себеп алсаңыз болот, же болбосо кремди көбүрөөк даярдап гүл түшүрүп кооздоп алсаңыз болот. Мен ушундай этип бисквиттин жардамында эле четтерине сүртүп кооздук кылып алдым. Ал эми бул жагына кадимкидей эле шоколадды кесип коюп койдум. Сөзсүз түрдө даярдап көрсөңүз болот. Муну эми муздаткычка салып коесуз. 3-4 саат аралыгында даяр болот. Кааласаңыз 1 сутка коюп жесеңиз абдан сонун болуп калат. Биздин тортубуз ушинтип даяр болду. Даяр болгон тортубузду таразага өлчөп көрөбүз. Биз даярдаган азыктардан 1,5 килограмм торт даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эми четинен кесип сиздер менен биргеликте ооздойт көрөбүз. Аябай сонун, жумшак, майын, адамга жагымдуу торт даяр болду. Бир жасап жеген адам кайра жегиси келет. Мынакей достор, видео сиз үчүн пайдалуу болуп жаккан болсо сөзсүз түрдө каналга катталууну унутпаңыз, комментарий жазыңыз. Кийинки видеодон жолукканча аман туруңуз.